Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Россия Тышкы иштер министрлиги Батыштын Борбор Азияга санкция боюнча басым кылып жатканын сындады. Антироссиялык санкция маселеси боюнча Борбор Азияга евро биримдик менен АКШнын басым кылышы региондогу долбоорлорду ишке ашырууга коркунуч жаратат. Бул тууралуу Россия Тышкы иштер министрлигинин экономикалык кызматташтык департаментинин директору Дмитрий Бричевский РИА Новостиге берген маегинде билдирди. Чынында эле соңку убакта АКШ менен биздин досторубуз болгон Борбор Азиядагы көз карандысыз өлкөлөргө кысым көрсөтүүнү күчөттү. Аларды антироссиялык санкцияларга кошулууга жана биз менен соода-экономикалык кызматташуудан кол үзүүгө мажбурлап жатат. Вашингтон менен Брюссель мындай иштерин учурда Россияга каршы жүрүп жаткан чектөөлөр марафонунун артыкчылыктуу багыты катары кароодо, деди Бричевский. Дипломат АКШнын жана ага көз каранды мамлекеттердин мындай аракеттери эки тараптуу мамилелерге одоно кийлигишүү болуп саналарын белгиледи. Ошол эле тышкы саясат жана экономикалык линиялар боюнча көз карандысыз саясат жүргүзүү укугун бузуп жатканын, Борбор Азиядагы өз ара пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга коркунуч жаратарын айтты. Буга чейин Евро кеңештин башчысы Шарл Мишель Евро биримдик Борбор Азия өлкөлөрү менен антироссиялык санкцияларды сактоо маселеси боюнча диалог жүргүзүүнү каалап жатканын, бирок чектөөлөрдү айланып өтүүгө, көмөк көрсөткөндөргө чара көрүүгө ниеттенип турганын айткан. 2022 жылдын башынан бери Россияга каршы санкциялардын 9 пакетин жактырган. Учурда дагы жаңы чектөө чараларын камдап жатат. Белгилей кетсек, жакында эле америкалык сенатор Роберт Менендес Кыргызстандын президентине Россияга каршы санкцияларды дыккат сактоо өтүнүчү менен кат жөнөткөнү маалым болгон. Көп өтпөй Садыр Жапаров ага жооп берип, сенатор ал эл эмес, төбөсү көрүнгөн чоңдордун баарынан эле андай каттар келип турарын айткан. Мамлекет башчысы муну Батыш жөн гана бир шылтоо таап, Кыргызстанга кысым кылып, өздөрү жакка тартуу деп эсептейт. Ал эми РФ санкциялык басымдарга туруштук бере аларын бир нече жолу билдирип, Батыш киргизген санкциялардан майнап чыкпаганын, моюнга алууга эрки жетпей жатканын белгилеген. Батыш өлкөлөрүнүн өзүндө антироссиялык санкциялар натыйжа бербей жатат деген пикирлер байма-бай айтылууда. РФ президенти Владимир Путин буга чейин Россияны алсыратуу жана саясатын оздуктоо, Батыштын узак мөөнөттүү стратегиясы болгонун, бирок койгон чектөөлөрү дүйнөлүк экономикага олуттуу сокку урганын айткан. Анын пикиринде Батыштын башкы максаты миллиондогон адамдын жашоосун оорлоштуруу. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргызстандын ээпке кирүүсү Россиядагы мигранттардын утушу. Кыргызстан 8 жыл мурун ээпке кирген. Бул чечим биздин Россияда эмгектенген мигранттарга бир катар жеңилдиктерди алып келди. 2015 жылдан 12 августунда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген. Ошондон бери кыргызстандык мигранттар Россияда уюмга кирбеген башка өлкөнүн жарандарына салыштырмалуу жумушка орношууда, жашоосунда бир катар жеңилдиктерге ээ болушууда. Файнспертиза Outdoor консалтинг тармагынын аналитикалык кызматынын маалыматы боюнча 2022 жылы Россияга Өзбекстандан, Тажикстандан жана Кыргызстандан мигранттар жумушка орношуу максатында барган. Бирок кыргызстандыктарды жумушка алуу шарттары жогоруда айтылган эки өлкөнүн жарандарын ишке алуудан айырмаланат. Кыргыз Республикасынын жарандары Россияда иштөө үчүн эмгек патентин албайт, демек аны толтуруу, ал үчүн акча төлөө деген жок. Россиялыктар сыяктуу эле алар эмгек келишиминин негизинде иштей алышат. Мындай келишимди түзүү үчүн кыргызстандык мигранттын паспорту жана миграциялык картасы болушу керек. Кыргызстандыктар Россиянын аймагында 7 күндүн ордуна 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алышат. Эгерде эмгек келишими бар болсо, алар кошумча документ толтурбай эле өлкөдө ошол келишимдин мөөнөтү бүткөнгө чейин жүрсө болот. Кыргызстандын жарандары жумушка орношууда иш берүүчү Россиянын эмгек рыногун коргоо боюнча чектөөлөрдү эске албаганга укуктуу. Бул экономиканын айрым тармактарына чет элдик жумушчулардын бекитилген үлүшүнө ылайык жүргүзүлөт. Мындай шартта Кыргыз Республикасынын жарандары эмгек
эмгек мигранттары деп эсептелинбейт жана жалпы эрежелер менен каттоого алынат. Мындан тышкары, эгерде кыргызстандык жаран миграциялык картасына Россияга келүүсүнүн максатын жумушка орношу дебей, туризм деп көрсөткөн болсо деле аны ишке алууга болот. Жумуш берүүчү Ички иштер министрлигине чет элдиктен ишке орношкону тууралуу кабарласа, маалымат базасына жана миграциялык картага өзгөртүүлөр кирет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандары Россияда өзүн өзү иш менен камсыздоочу катары иштей алышат. Алар жумушка орношкондон соң медициналык милдеттүү камсыздандыруу полисин толтурууга жана анын негизинде медициналык кызматтарды акысыз алууга укуктуу. Кыргызстандыктар үчүн киреше салыгы Россиянын жарандары менен эле бирдей 13%. Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россиядагы эмгек таржибасы пенсияны каттоодо жана аны чегерүүдө эсепке алынат. Булак Спутник кежи. Google россиялык компаниялар үчүн кызматтарды массалык түрдө бөгөттөй баштады. Америкалык Google корпорациясы 10 августка караган түнү санкциялар астындагы орусиялык компаниялар үчүн Google Workspace корпоративдик кызматтарын жапырт бөгөттөй баштаганын Коммерсант басылмасы эки ири IT компаниядагы булактар билдиргенин жазып чыкты. Кызматтарды бөгөттөгөндөн кийин компаниянын кызматкерлери корпоративдик поштага кире алышпайт. Google Docs аркылуу электрондук документ башкарууну колдоно алышпайт. Дээрлик бардык маанилүү документтер жана кат кабарлар Google'дун корпоративдик сактагычында калды деп наразы болгон маектештердин бири. Америкалык корпорациянын пошта тизмесинде бөгөт коюу спам билдирүүлөр менен түшүндүрүлөт дейт булак. Анын айтымында Google россиялык бизнеске бөгөт коюуну улантат жана муну эскертүүсүз жасашы мүмкүн. Бул компанияларга альтернативдик сайттарга резервдик көчүрүүдөн тоскоол болот. Google'га жакын булак ырастагандай, Россиядагы Workspace кызматтарына кирүү мүмкүнчүлүгүн өзгөртүү атайлап киргизилген эмес. Орус рыногунда америкалык компаниянын чечимдеринин дистрибьютору катары иш алып барган Softline азырынча бөгөттөлөрдүн көбөйүшүн көрө элек. Кызматтар колдонуу эрежелерин бузгандыгы үчүн бөгөттөлүшү мүмкүн деп түшүндүрөт Softline компаниясынын Cloud Solutions бөлүмүнүн башчысы Кирилл Винокуров. Эгер сиз бир эле учурда 500дөн ашык алуучуга кат жөнөтсөңүз же бир күндө 500дөн ашык кат жөнөтсөңүз, ката пайда болушу мүмкүн. Бирок кызматтардын коммерциялык версияларында каттарды жөнөтүү, кабыл алуу үчүн дагы чоңураак маржа бар, деди ал. Google Workspace кызматтарын негизинен чакан жана орто бизнес колдонушат, дейт My Office компаниясынын өнүмдөр боюнча директору Евгений Фенюшин. Колдонуучулар араларда иштөөгө көнүп калышкан жана чакан бизнес деңгээлинде импортту алмаштыруу боюнча ченемдик чектөөлөр эреже катары иштебейт деп кошумчалады Фенюшин. Ошол эле учурда орусиялык иришканалар америкалык иштеп чыгуучунун продукциясын сейрек колдонушат. Анткени бул киберкоопсуздуктун принциптерине карама-каршы келет, дейт нота өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Юрий Мацыгин. Телеком Daily гезитинин алдында Microsoft'тун техникалык колдоо кызматынын катына шилтеме жасап, компания 30 сентябрдан кийин орусиялык корпоративдик кардарлар үчүн программалык камсыздоо лицензияларын узартууну токтоторун билдирген. Булак Назар Ньюс кежи. Ошто түтүк түшүп, 2 адам мерт болгон кырсыктын чоо жайы. Ошо облустук милициясы Кара Суу районундагы унаа жолдо суу түтүгү жеңил машинанын үстүнө түшүп, 2 адам мерт болгон окуянын чоо жайын айтты. Кырсыктан 3 адам жабыркаган, анын 2 балдар. Билдирмеге ылайык, бүгүн саат 9:40 чамасында айдоочу жүк ташуучу унаасы менен жолдун үстүнөн өткөн түтүктү сүзүп алып, ал кулап түшкөн. Айдоочу Алай районунун 47 жаштагы тургуну экендиги белгилүү болду. Суу түтүгү жүк ташуучу унаанын каршы тилкесинде келе жаткан Зеунексия машинасынын үстүнө түшкөн. Анын кесепетинен автоунаанын алдында отурган 2 адам ошол жерде мерт кеткен. Автокөлүктүн арткы орундуктарында отурган 3 киши жаракат алып ооруканага жеткирилди. Жабыркагандардын 2 балдар, дешти облустук ички иштер башкы башкармалыгынан. Факт Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бириктөө рейстерине катталып, окуя болгон жерге райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барган. Облустук милиция каза болгондорго жана ооруканага жеткирилген жарандарга соттук медициналык, соттук автотехникалык, трассологиялык экспертизалар дайындалганын кошумчалады. Учурда тергөө амалдары уланууда. Булак Назар Ньюс кежи.
Түштүк Африканын экс-президенти түрмөдө бош орун жоктугуна байланыштуу коё берилди. Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти Джейкоб Зума түрмөлөрдөгү толуп кетүүгө каршы күрөшүү программасына киргендиктен абактан бошотулду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 11 август күнү эртең менен Зума абакка жеткирилип, бирок кайра 2 сааттан кийин сот тарабынан бошотулган. Себеби өлкөдөгү түрмөлөрдүн бардыгында дээрлик бош орун жок калган. 2021 жылдын жыйынында Түштүк Африканын президенттигинен кеткен 79 жаштагы Джейкоб Зума сотту сыйлабаган үчүн күнөөлүү деп табылып 15 айга абакка кесилген. 1,5 айдан кийин ооруканага которулуп, ага операция жасалып, бир канча убакыттан кийин ден соолугуна байланыштуу шарттуу түрдө бошотулган. Эми ал үй бүлөсүнүн жанында болот. Булак Супер Кежи.